алтынды биз алып келе албай, ишеничин актай албай калдык деп өзүбүздү күнөөлүү сезип отурам мен ушул жерде. Ооба, Кудайдын буйругу менен. Аны көрдүңүздөр, мен Мустафбек ачып туруп алды. Агайыбыз дагы жакшы болмокпу? 2028-жылы сөзсүз алтын медаль тагып келем иншалла. Еще раз. Көңіл борборымыздарда 33-ші жайкы Олимпиада ойындарына қатысқан ұлттық құрама командамыздың мүшелері. Тосып алыңыздар. Париждегі Олимпиада ойындарында спорттың бокс түрі бойынша күміс медалының иесі Монарбек Сейітбекұлы. Kız gelinleri güreşinin çekilmiş medalın iyisi Meryem Cumanazar. Красавчик! Молодец! Красавчик, еркек! Кыргыз Республикасынын бокс спорту боюнча күмүш медалын камсыз кылган Сейитбек уулу Мунарбек чакырабыз. Олимпиада оюндарында кыз келиндер күрөшү боюнча күмүш медалын камсыз кылган Жуманазарова Мээримди чакырабыз. Ошондой эле Олимпиада оюндарында қола медалдарын камсыз кылышкан Айсулуу Тунубекованы, Акжол Махмудовду, Үзүр Юсупбековду жана Жоламан Шашабековду чакырабыз. Биринчиден Аллах Таалага шүгүрлөр, мактуулар болсун, ушундай жеткиргенине. Ата-энеме өтө чоң ыраазычылык, ушундай тарбиялап, ушул мезгилге жеткиргенине. Бардыгыңыздарга рахмат. Жана мени кичинеден тарбиялаган Бегенас агайыма, Турдал агайга, Төрөгөн уулу Данияр агайга, врачтарыбызга, массажисттерибизге баардыгына чоң рахмат. Ушунчалык бул жеңиш биздин эле жалгыз жеңиш эмес, бул баардыгыңыздын жеңишиңиздер. Жуманазарова Мээримге берет. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Бул жеке биздин эле жеңиш эмес, бул жалпы элибиздин жеңиши. Баардыгыңыздарды жеңишиңиздер менен куттуктайм. Учурдан пайдаланып машыктыруучуларыма терең ыраазычылыгымды жана дарыгерлерге жана федерациянын жааматына терең ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Агайлар болбосо биз азыр бул жерде да турбайт болчубуз. Агайларыбызга жана дарыгерлерге, федерацияга жана ошондой эле мени тарбиялаган ата-энеме терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле бизди колдоп жаткан Садыр Кожоевич, сизге терең ыраазычылык. Спортту жакшы колдоп берип жатасыз. Биз дагы ойлойм актоотабыз деп ошону кичине да болсо. Ошондой эле биздин жаш автобустан келаткан спортчуларга ийгилик каалайм. Жана ошондой эле биздин катарыбызда медаль албай калган уул кыздар кейбегиле, Кудай буйруса, Аллахтын может кийинки Олимпиадада өзүнүн пландары бардыр. Буйруса бардыгыбыз жолубуз ачык болуп, чоң ийгиликтер жаратып жүрө берели. Баарыңарга ийгилик. Жалпы кыргызстандыктарга ушул менин коло байге мен үчүн аябагандай оор келди десем болот. Ушул коло байгени жалпы кыргызстандыктарга арнайм. Анткени ушул күнгө чейин мага күн сайын мотивация берип, түрткү берип келген ушул менин кыргызстандыктар. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле азыркы учурдан пайдаланып Токио Олимпиада оюндарынан кийин
биздин урматтуу Садыр Нуркожоевич убада берип, кыз келиндер күрөшүнө командасына спорт зал салып бергенсиздер. Ошонун аркасында бүгүнкү Олимпиада оюндарына дагы бардыгыбыз даярдык көрдүк. Жакшы мүмкүнчүлүк шарттардын бардыгын түзүп бердиңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Жалпы мамлекеттин өкүлдөрүнө, биздин федерацияга терең ыраазычылык билдирем. Аябагандай бир нерсени айткым келет. Ушул Кыргыздын кызы болуп төрөлгөнүм аябагандай сыймыктанам. Ушул сөздү айтам. Канча өлкөдө жүрбөйлү, канча жерде жүрбөйүн, кыргызстандыктар ушундай ынтымактуу, башы биригип, Францияда дагы болгон, Европа, Америка дүйнө жүзүнөн келип биздин спортчуларды аябагандай колдошту. Бул Кыргызстанда дагы канча деген күнү түнү уктабай колдоп жатканыңарды биз көрүп, сезип жаттык. Барыңарга терең ыраазычылык билдирем. Бар болгула, барыңыздарга чоң рахмат. Андамесе сөз Махмудов Абжолго берилет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, саламатсыздар, урматтуу мекендештерим. Жогоруда айтылып өткөн сөздөрдүн баарына толугу менен кошулам. Жана ошондой эле мен дагы баарыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Кудай буйруса, бир эле нерсени айткым келип турат. Ал да эмки Олимпиадага табылбай менет кылып, Кыргызстанды мен ойлойм эл бүткөн алтынды биз алып келе албай, ишеничин актай албай калдык деп өзүбүздү күнөөлүү сезип отурам мен ушул жерде. Кудай буйруса эмки Олимпиада оюндарында сөзсүз алтын медаль тапканга толук күч аракетин жумшап, бүгүндөн баштап даярданып, Кудай буйруса 2028 жылы сөзсүз алтын медаль тагып келем иншалла. Söz Kırgız Respublikasının prezidenti Japarov Sadır Nurkojovичке берилет. Мекендештер, кадырлуу башкаруучулар жана спортчуларыбызды акырына чейин сүрөгөн күйөрмандар, Олимпиадалык курама команданын урматтуу мүчөлөрү, кымбаттуу спортчулар, сиздерди Париждеги 33-чү жайкы Олимпиада оюндарына ийгиликтүү катышып, эгемен Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу алтын медаль утуп, ата мекенибизге ол жолу келишиңиздер менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Өзүңүздөр билгендей, кыргыз спортунун кышыңгына пайдубалын түптөгөн, кыргыз элине эбегейсиз сыймык тартуулаган, аттары тарыхта алтын тамгалар менен жазылган улуу инсандарыбыз бар. Бүгүн мына ошол аталар баштаган жол буланып, көз алдыбызда Париж Олимпиадасында кыргыз спортчуларынын көрсөткөн ийгиликтери менен жетишкендиктеринин аркасында кыргыз спортунун жаңы тарыхы жазылууда. Бул жолку Олимпиада оюндары Кыргызстандын тарыхындагы эң ийгиликтүүсү, жемиштүүсү болуп калды десем жаңылышпайм. Париж Олимпиадасына дүйнөнүн 206 өлкөсүнөн 10 миңден ашуун спортчу катышты. Кыргызстан 16 спортчусу менен 206 өлкөнүн ичинен медалдык эсеп боюнча 68-чи орунду ээледи. Олимпиада оюндарына Азия чөлкө менен катышкан 44 өлкөнүн ичинен биздин өлкө 15-чи орунду камсыздады. Катышкан 16 спортчубуздун 6-осу байге менен кайтып келип, барган спортчулар менен жеңген медальдардын катышы боюнча биздин өлкө 206 мамлекеттин сап башында турду. Олимпиада оюндарына жалпысынан 16 спортчу катышып, 6 жолу кайтты. Ал эми байгелүү орунга илинбей калган 10 спортчуга 500 миң акчалай сыйлык жана Кыргызстанда чыгарылган ата мекендик өндүрүштөгү автоунаалар кайрылды. Эркин күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу 1 миллион сом сертификат жана автоунаа
Исмаилов Амантур Туратбекович, грек-рим күреше боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу 1 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Медет кызы Айпери, кыз келиндер күреше боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу 1 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Жусупбеков Үзүр Даниярович, грек-рим күреше боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу 7 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Шаршенбеков Жолован Назарбекович, грек-рим күреше боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу 7 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Махмудов Абджол Махамаджанович, грек-рим күреше боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу 7 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Кыныбекова Айсулу Болотовна, кыз келиндер күреше боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу 7 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Жуманазарова Нерим Рахматзарова, күреше боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу 10 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Сейитбек уулу Мунарбек, бокс боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчусу 10 миллион сом сертификат жана автоунаа менен сыйланат. Жыйынтыктар көргөндөй эле болду. Кудайга шүгүр. Кандай жагдайда болсок деле Кудайга шүгүр дешибиз керек. Биз ошол мамлекетибиз колдоп келгенине чоң рахмат, чоң ыраазычылык айтабыз. Бүткүл кыргыз элине чоң рахмат. Ошентип көрман болуп бизге колдоо көрсөтүп дарыйт эткенине чоң рахмат. Баарына чоң рахмат. Бүгүн мен ойлойм бир эле мен эмес, бүт жалпы кыргызстандыктар кубанып жаткан учуру. Эми кандай десек, бул жерде азыр тарыхый окуя болду. Ошон үчүн аябай кубанычтамын. Олимпиада оюндарында кыргыз элинин намысын коргогон спортчулар бүгүн мекенине кайтып келишти. Алардын арасынан алгачкы жолу Олимпиада оюндарына чыккан Мунарбек Сейитбек уулу тарых жаратып бокс боюнча күмүш медалдын ээси болду. Мушкердин машыктыруучусу Бегана Султанбаев өзүнүн сүйүнүч сезимдери менен төмөндөгүчө бөлүштү. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Агай, сыйлыгыңыз кут болсун. Мунарбек мырзаны тосуп алганда кандай сезимдер болду дегеле, ошо бир күткөн жолугуш болду да сиздерде? Мунарбек окуучумду тосуп алганда эми ал сезимдерди сөз менен айтып бере алгыс. Ичимден аябай кубанып, мен ойлойм бир эле мен эмес, бүт кыргыз эли кубанып тосуп алышты, бүт Олимпиадага барган спортчуларды. Мамлекет тарабынан Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров сизге сыйлык ыйгарды. Сыйлыгыңыз жөнүндө биздин көрүүчүлөргө тааныштырып өтпөйсүзбү? Канча сом акчалай сыйлык ыйгарды? Мамлекет тарабыбыздан бизге ушул бир эле бокс тармагы эмес, бүт спорт тармагына аябай жакшы көңүл бурулуп келе жатат. Мисалы эске алсак, мурда жылы биздин өлкө башчыбыз Садыр Жапаров Ташкентте дүйнө чемпионатында 3-орунду алганыбызда биз ошо Мунарбек ош шаарына 2 бөлмөлүү батир берип, аябай чоң дем, күч, мотивация берген. Ошол мамлекетибиздин ушул президент ишеничин актайлы деп тынбай эмгектенип, жыйынтыгында мына Аллахым насип кылып Олимпиаданын күмүш медалына ээ болуп отурабыз. Агай, баягы Мунарбек мырза жолдомо утканга чейин эле дегеле бул тарыхты жаратканга чейин сиз аны 20 жыл бою машыктырып келдиңиз. Анан кийин сиз аны ошол окуучу катары алгандан кийин эле ишенип баштагансыз, бул дүйнө чемпиону болот деген баягы үмүт мененчи. Анан айтсаңыз, башка окуучулардан Мунарбек мырзанын кандай сапаттары өзгөчөлөнүп турат? Эң биринчи сапаты Мунар эң жөнөкөй бала. Жөнөкөй бала. Мисалы дүйнөнүн утабы, Олимпиаданын утабы ого чейин кандай болсо, андайын деле ошондой да. Ар дайым тартипти кармаган дисциплинированный боксер. Мисалы 10-да укташ керек болсо 10-да уктайт, эртең менен 7-де туруш керек болсо 7-де турат.
өзүнүн жолунда түз жүргөн өтө мындай сабырдуу окуучулардын бири. Агай, айтсаңыз дейли, мындай боло эмес да, машыктыруучусу баягы тиленин аркасында, ал эми окуучусу баягы чемпион болуу үчүн, медаль үчүн күрөшүп атса, баягы аралык аябай эле тоскоолдук жаратса керек мындай. Айтайын десеңиз сөзүңүз жетпейт, экран аркылуу өзүңүздүн баягы кеңешиңизди айта албайсыз. Эми кандай болгон ченде дагы окуучубуз күмүшкө илинип келди. Ушул пешенебизге жазылган экен. Мен экрандан көрмандык кылам, ал ошол жерде Парижде күмүш медаль багындырып келет. Өкүнбөйбүз, шүгүр, альхамдулиллах, күмүш медаль, тарыхый күмүш медаль, биринчи медаль кыргыз бокс тарыхында Кыргызстаныбызга келди, Олимпиада медалы. Ал эми финалга чыккандачы агай, баягы каршылашыбыз өзбекстандык мушкер чыкпадыбы? Анын аркасында эки эме турат да, баягы машыктыруучусу, секунданттар, анан кийин биздин Мунарбек мырза ошол тартылган кадрларда жалгыз туруп калыптыр. Ошону көрүп мындай бир аз ызаландыңызбы? Жок, ал жерде ошол жерде именно ошол тартып атканда башкы машыктыруучу жана секундантыбыз да бирок алар келгенге чейин тартып койгон да. Алар жанында болгон. Алар келгенге чейин тартылып калган да. Именно ошондой. Алар чыгып келгенче тартып койгон да. Ошол атак жанында главный тренер баш машыктыруучу Данияр аке и биздин Айбек Абдымомунов департамент жетекчиси секундант кылган финальный бойдо. Агай, ал эми такталбаган маалыматтар боюнча баягы Мунарбек мырзага орусча айткан тудай обратно ал жака барып кайра келгенге билет алынып калган дейт го, ушул канчалык деңгээлде? Мен аны билбейм. Андай болбосо керек, точно билбейм менчи. Так айта албайсыз? Кандай болгон ченде дагы бул жерде азыр эми кандай десем, күмүш медаль келди, кубаныч, ушул кубаныч менен дагы ушул медалдын артынан дагы ойлойбуз. Кыргызстанда бокс аябай өсүп, ушул жаш жаш балдар ушул Мунар агабыздай болобуз деп, кийинки олимпиадаларда, Азия, дүйнө чемпионаттарында Кыргызстандын байрагын бийик көтөрүп туруп, ушуларга чоң бир түрткү болду деп ойлойм да мен өзүмчө. Агай, кадр артында камеранын аркасында деги эле кичинекей чемпиондор дагы өсүп келатат да, Мунарбек мырзага окшоп дүйнөнү багындырам дегендер. Ошолорго өзүңүздүн кеңешиңизди, каалоо тилегиңизди айтып өтсөңүз болот. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз элим. Ошол ар дайым машыгууну, кандай гана спорт болбосун, машыгууну уланта бергиле. Өзүңөрдүн тагдырыңар өзүңөрдүн колуңарда. Агайыңардын сөзүн угуп, ата-энени сыйлап, машыгууну калтырбай машыксаңар, Аллахым Кудай буйрса сөзсүз жеңишке жеткирет ар бириңерди. Ийгилик барыңарга. Бегенас агай, деги эле Мунарбек мырза менен чектелип калбай, сиздин дагы башка окуучуларыңыз дүйнөнү багындырып жүрө берсин. Сиз дагы мыкты машыктыруучу, баягы алгачкы тепкичтер болуп, багыт көргөзүп, чоң чемпиондорду келечекте чыгарып бериңиз. Ден соолукта болуңуз, башкысы. Рахмат чоң сизге. Париж Олимпиадасына дүйнөнүн 206 өлкөсүнөн 10 миңден ашык спортчу катышып, Олимпиадага барган спортчулар менен жеңген медалдардын катышы боюнча биздин өлкө сап башында турду. Жеңгенде барган өзү. Аны көрдүңүздөр, мен Мусташбек ачып туруп алды. Агайыбыз дагы жакшы болмок, бирок Данияр агай деле жакшы алып жатты да. Мындай эч кыйынчылык болгон жок. Башынан баштап эле настроюбуз биринчи орунду алып, Кыргызстанга мындай өтө кубанычтуу мындай жаңылык менен келгибиз келген да. Бирок күмүшкө дагы Кудайга шүгүр, Аллах Таала тагдырыңа эмне жазса, ал сөзсүз келет да. Ошого күмүш жазылган экен, рахмат чоң. Жолума быйыл Париж Олимпиадасына келгенде үйрөнүп деп айтышыптыр да, ошол боюнча быйыл үйрөнөсүзбү, кыздардын ушул оюн башкысы болчу деп. Кудай буйрса билем. Мына балага да өкөм агайын берге.